Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 25 апрель 2021 жыл. ЛТР'де кайрадан Билерман Ордо. Демек, Арген мырза, дагы бир жолу кош келипсиңер. Манаңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Манайы жакшы, буюрса оюнга даяр. Команданын курамында өзгөрүү бар. Бул Акылай Карабаеванын сиздердин командаңыздарга кошулушу. Акылай бүгүн ишеничти актайт деп жакшы үмүт менен карап атабыз, Арген мырза. Биз деле актайт деп ишенебиз, анткени даярдык оюндарда өзүнүн билим деңгээлин биз сынап көрдүк. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, биз оюнду баштадык. Биздин оюнга жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефонуңуздарды алып, биздин даректерге суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. Биздин даректерибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо оюнуна деп кат аркылуу почтадан жөнөтсөңүздөр болот. Жана Инстаграмда Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ал жерге катталып бизге суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'ta Билерман Ордо, жана Билерман чекет ТВ күчүкчө mail чекет туруп биздин электрондук дарек. Ал эми YouTube'да Кут медиа каналында Билерман Ордо деген бөлүм менен биз киргенбиз. Билерман Ордо десеңиздер, биздин сериялык оюндар чыгып турат. Кудай буйрса, мына биз жазгы сериялардын 8-туруна келип калдык. Ал эми биздин расмий өнөктөшүбүз бул Барбол кондитерлик фирмасы. Барбол ар дайым таттуу, адал, дайыма жаңы гана. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Секом окуу борбору. Секом окуу борбору келечекке бирге. Ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Барыңыздарга ийгилик жана жакшы маанай каалайт. Анда эмесе, команда оюнга даяр болсо, биз оюнду баштадык. 8-тур, 1-раунд. Раунд. Азырынча Мелис Музулмановдун командасы 6-5 эсебинде финалга ойноого укук алган, бирок бул сөзсүз ойнойт дегендик эмес, анткени Мелистин упайы эки командадан көз каранды. Арген Ширматов жана Сагынбек Мамановтан. Ушул эки команданын упайына көз каранды. Секом окуу борбору байге койгон суроого келдик. Бул Абдулали Туйчиев, Чүй облусунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Бул суроого Секом 1000 сом акча коюп берет. Команда утабы же жокпу, азыр көрөбүз. Урматтуу билермандар, мен сиздердин билимиңиздерди химиядан да сынап көргүм келип турат, дейт телекөрүүчү. Анткени Билерман ар тараптуу болуш керек, дейт. Элестетиңиздер, эгерде сиздер бир аз өлчөмдө цинк, бир аз өлчөмдө астатин, кычкылтек жана бир аз калийди алып, аларды бири-бирине коштуңуздар дейли. Цинк, астатин, кычкылтек жана калий. Аларды бири-бирине коштуңуздар дейли. Суроо. Анда телекөрүүчү 1 мүнөттүн ичинде эмне болорун табыңыздар, дейт. Тишпи. Неме, марганцовка эмеса? Жок, Ага, бир экили нерсе кошсоң. Жок. Калий. Адамга тишелмесе же, аны чыгарат. Ошондо астатинде неме азыр ошону Калийден не бар? Протезге көбүнчө эме болуп атат да. Керамикабы? Керамикабы. Тишпи, адам тиши эмеспи? Жасалмаш, адам тишин жасалмас эмеспи? Адам тиши. Кадимки адамдын составы бар го мына тишин. Анда кычкылтек кошулат. Жок. Анда болсо Астатин бул тишке байланышуу керамик. Тиштен дагы башка калий, кычкылтек, ош. Адамдар нерсе деп марганцовка дагы кандай суюктар билебиз, марганцовка эмес, аны марганцовка. Суюктукка эме кыласың? Өтө чүрчүр алиги аппарат. Жок, неме кошулат ал. Мындай дармектерден эмеспи?
типа мындай элементарный нерсе чыгат да ии десиңер азыр жоопту кандай ошого мына ойлонсо кайсы уустар бар же кайсы неме бар биз билген химикаттан типа сыя ошого окшош нерсе керек болот ау дейм да. Ауа бар екен, ауа мысалы дарыға антып Арген мырза, Өзүң жооп берген аракет кылайын. араңарда химик барбы жокпу? Химик жок, сизге каршы. Химик жок. Ооба. Бул жерде биз адам жөнүндө айтат деп ойлоп көрөбүз. Негизи бирок так айта албайбыз. Адамдын тишинин курамындагы химиялык элементтер деп ойлойбуз. Адамдын тишинин курамындагы химиялык элементтер деп ойлойсуздар. Ооба. Жооп кабыл алынат. Жогоруда аталган элементтердин жазылышы кандай болот? Ким көрсөтүп бере алат мага? Химиялык терминдеги жазылышы. Айталык Менделеевдин таблицасы боюнча булар кандай жазылат? Насир, биз билесизби? Мен химияны окуганы 13 жыл болду, бирок азыр эстеп көрөм. Цинк, астатин, кычкылтек, калий. Сиз ушинче жаздыңыз. Ооба. Жазганыңызды деле кошуп көрдүңүзбү? Насирдин мырза. Телегөрчү бири-бирине кошкула деди да сиздерди. Кошсоңор тиштеги элементтер келип чыкты дедиңиздер да, туурабы? Эми ошондой жооп берсе токтолук. Анда эгерде Насирдин мырза жазгандай сиздер дагы барыңыздар бул элементтердин атын жазсаңыздар, анда төмөнкү кошулма келип чыгат экен. Мен азыр анмайндорго берейин. Кандай кошулма келип чыгат бул сөздөрдөн? Урматтуу билермандар, бул жерде знаток же болбосо билерман деген маани келип чыкты. Бардык элементтердин баштамгалары бириктирсе знаток деген сөз келип чыгат. Насирдин мырза, сиз туура эле жазгансыз, Насирдин мырза. Сиз болгону логиканы иштетпей калдыңыз бул жерде. Бардыгын бири-бирине кошсоңор знаток деген сөз келип чыгып жатат. Эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына жана Абдуали Туйчиевди биз 1000 сом утуш менен куттуктайбыз. Секом билим берүү борборунун байгеси бул телекөрүүчүгө кетти. Экинчи раунд. Акылай жөнүндө жана Учкай айтып өттүм. Акылай дагы бир жолу биздин ордого кош келипсиз. Рахмат. Өзүңүз тууралуу телекөрүүчүлөргө кыскача маалымат берип койсоңуз. Мен өзүм Жалал Абад шаарынан болом. Негизи Жалал Абад областынан болом. Анан бул журналистика тармагында негизи 3 жылдан бери эмгектенип келем. Билерман ордого почти 3 жылдан бери. Билерман ордого дагы 3 жылдан бери аралашып, бирок Жалал Абадтагы биз университеттен баштап ошол аралыктарда университеттин деңгээлинде ойноп жүргөнбүз да. Командага ийгилик алып келүүгө себепчи болот деп ойлойбуз. Жана oyunu улантабыз. Экинчи раунд. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Мындан бир канча жылдар мурда Смоленск шаарынын Чоң Совет көчөсүндө үй жаныбарларын саткан дүкөн болгон. Ал дүкөн жертөлөдө жайгашкан. Кызыгы 2001 жылга чейин дал ушул дүкөндүн ичиндеги аквариумдарга кызматкерлер жарымына чейин суу толтурушкан. Толо эмес, жарымына чейин. Себеби аквариумга толо суу куйган учурда балыктар көбүрөөк набыт болуп калган. Өлүмгө учурап калган, эгерде толтурса. Суроо. 2001 жылы Смоленск шаарында болгон кайсы окуя бул дүкөндөгү аквариумдарды толук толтурууга шарт түзгөн? Кетти минута. Бир здание курулган болсо, метро болушу мүмкүн. Же суу ташыган эмне деген эле метродан болушу мүмкүн, эмне деген эле подвалда болуп атат го? Подвалда болуп атат да? Подвалда болуп аткандыктан бул кайрадан жер алдында кафе же музей ачылган эмес бул жерде. Алиге метро өткөндө, метро өткөндө
Метро өткөндө суу чайкалат, суу чайкалат. Метро чайкалат, суу чайкалат. Ал метро өткөндө. Музей болбой, ал Музей болсо? кафенин астында туруп алып, мисалы ичинде туруп алып, баягы элдер балыктарды көрүп тамаша кылып нерден. Ошондой неме ачылган эмеспи? Айнек ошол айнектен нерсе Там башка вариант. Метро, музей дагы башка варианттар барбы? Музей метро жакшы вариант болот. Метро жакшы вариант болот. Жок, ал жерде болсо. 2001. Ошол нерсе курулгандан кийин толук суу куя баштаганда антпесе балыктар набыт боло баштаган. Суу чайкалган, суу чайкалган. Толук чайкалбайт го. Үнүнөн качканда Метро мен коём. Жок, бекте аба кирбей жатса, ошол жанына метро болушу мүмкүн ошол. Может, айнекте деле болушу мүмкүн да? Арге мырза, Насир Нахманович жооп берет. Насирдин мырза. Ким жооп Мурат Алпарович, метронун курулушу деп жооп беребиз. Жер төлөдө болгон үчүн метро да жер астынан өтөт, ошого баягы балыктар тынчсызданып, ошол чыгып кетүүгө аракет кылып, балким ошол жооп метронун курулушу. Метронун курулушу жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтамын да. 2001-жылга чейин чоң Совет көчөсүндө трамвай жүрүп, ал жер төлөөдөгү дүкөндүн титирөөсүнө себеп болгон. Ал эми жердин силкинүүсүнүн натыйжасында аквариумдагы суулар дагы чайпалып төгүлүп кеткен. Шаар мэриясы трамвай кызматын жокко чыгарган 2001-жылы. Трамвай менен метронун айырмасы маанилик жактан асман менен жердеби же жакыныраакпы, Семетей мырза? Урматтуу алып баруучу, бул жерде трамвай менен метронун айырмасы чоң. Экөө эки башка объект. Кача транспорт жүргүчүлөрдү ташуучу транспорт болсо дагычы. Бирок команданын багыты туура болчу жооп берүүдөгү. Балдар басымды ушул балыктардын чочулоосуна жасагандыктан бул жоопту дээрлик таап койду деп айтсак болот. Болгон эле объектин алмаштырып алышты. Негизи команданын издеген багыты туура болду жоопту. Түшүнүктүү, оюңуз үчүн рахмат. Транспорт каражатынын ошол жер төлөнү кыймылдатып жибергендигинен балыктар баягы аквариумдар чайпалып, балыктар көбүрөөк өлүмгө учураган. Мейли канааттандырарлык деп туралы. 1-1, азырынча эсеп 1-1. Үчүнчү раунд. Кайрат Апсатаров Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл буруңуздар. Бир жолу белгилүү скрипач Яша Хейфец узак сапарлардын биринде поезд купесинде жалгыз калат. Ал убакытты текке кетирбөөнү чечип, скрипкасын колуна алып ойной баштайт. Кызыгы, анын бул иш аракетин көргөн дирижер анын скрипкада ойноосуна каршы болуп, аны дароо токтотуп коет. Суроо. Дирижер Яша Хейфецке поездеги кандай тыюуну эскерткен? Кетти минута. Өтөчүрүп же бир нерсе болгон баягы ошондой мындай жерге келдиңерди эскертет го поездде, ошонун үнүн укпай калбайбыз деп айткан эмеспи? Балким ошондой. Балким Түнү саат 1-2 болсо элдерди топтоп алышы мүмкүн да, эмчи элдерди топтолуп бир вагонго скрипка чалганда эл чогула баштайт, туурабы? Эгер бул белгилүү скрипачты да, белгилүү дегенде эмелер чогула баштайт, чогулганда эл чогулуп неге тыюу салат десе, элди чогултканга мүмкүн эмес. Бир вагонго, мисалы, бир купеге. Бир купеде 4 адам болсо элге жана башка вариант. Дагы кайсы вариант бул? Эме Үчтө чалса болду. Уйкуларын бузат башкалардынчы. Үчтө чалбаса керек болот. Үчтө эмес, бул жерде поездден жарай бул баягы келди, өтүп кетпейди депчи. Болушу мен эми ойноо ошо мындай болушу мүмкүн. Бул мына бу жерде адамдардын тынчын алып эмес, балким адамдарды чогултат ошол нерсечи. Анан кийин ошого мүмкүн эмес чогулткан деген. Болушу мүмкүн. Токто жооп беребиз.
Арген мырза? Акмарал Нурмаматова жооп берет. Акмарал. Бул жерде бул ошол адамдарды чогултса болбойт деген. Мисалы ошол бир купеде болсо, ал четсе, значит башка адамдар да келип уже толуп калышат да. Толуп калганда ал дирижер уже нарактан кандайдыр бир өзүнүн иш аракетин жасап, же болбосо мындай элдерге кулактандыруу айтып сигнализация кылса, может укпай калат деген ойдо болушу мүмкүн. Ошол элдерди чогултканда. Ошондо бул жерде Кандай тыюу болот? Адамдарды чогултпо. Массалык чогулуу. Адамдарды чогултпоо деген тыюу болгон деп ойлойсуз? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Дирижер мындай деген. Албетте сиз өзүңүз үчүн музыка ойнай аласыз. Бул мени анчалык кабатырга салбайт. Бирок бул жерде садака чогултууга аракет жасабаңыз. Себеби поездде музыка ойноп садака чогултууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө сиз мисалы үчүн Акмарал айталык жер астында жолдо же метродо музыкалык аспапты ойноп садака сурап жүргөн адамдарды көрөсүз да, мисалы үчүнчү. Ал жерде дагы мына ушундай тыюу жазылган. Музыка ойноп садака чогултканга тыюу салынат деген. Жөн эле чогултуу эмес. Садака чогултканга тыюу салынат. Элдер ошентип ойлоп калбасын, бул белгилүү скрипач акча тиги садака жыйнап калыптыр деп ойлоп калбасын деген. Бир аз жазатайдыңыз Акмарал. Эсеп 2-1. Телегөрүүчүлөрдүн пайдасына Кайрат Абсаттаров Сузак район тургуну бул раундду телегөрүүчүлөргө алып берди жана жалпы эсеп азырынча 2-1. Телегөрүүчүлөр 1 упай алдыга чыгышты. 4-чү раундду баштайбыз. 4-чү раундду баштайбыз. Бүгүн 8-чи тур, урматтуу телегөрүүчүлөр. Арген Шериматов жогорку лигада команда жазгы сериялардын финалына жолдомо алууга аракет кылып жатат. Азырынча Мелис Музулмановда шанс бар. Азырынча Супер Блиц. Блиц раунд. Демек команда 10 секунд убакыт берилет. Ким калат? Насир Нахунов калат. Насир Нахунов. Насир мырза, сизге каршы Акпермет Абдибаитова аттуу телегөрүүчү суроо жөнөткөн. Адамды дейт, инсанды Алла Таала 4 түрдүү жол менен жараткан дейт. Адамды Алла Таала 4 түрдүү жол менен жараткан инсанияттын тарыхында деп атат, мындай. Биринчи ата энеден, экинчи атасыз, үчүнчү энесиз, төртүнчү ата энесиз дейт. Бул сөздөрдөн сиз эмнени чечмелеп бере аласыз дейт. Кайталап коесузбу? Жазылганын жетишпей калам. Ата энеден жараткан дейт. Ата энеден жараткан. Атасыз да жараткан. Энесиз жараткан. Жана ата энесиз жараткан болот. Эмнени түшүнөсүз бул жерден азыр? 20 секундда кетти. Урматтуу алып жооп берет окшойт. Даярсызбы? Жооп бериңиз. Биринчи ата энеден дегенде бул биз кадимки эле бул жерде турган адамдар баардык ата энеден жаралганбыз. Бул бир. Атасыз жаралган болсо бул Иса пайгамбарыбыз алейхиссалам ал эме. Энесиз жаралган болсо бул мен ойлойм адам ата энеси бул жерде обо эне адам атанын кабыргасынан жаралган, бул энеси жаралган. Ата энеси жаралган биринчи инсанияттын биринчи баштоосу болгон Адам алейхиссалам пайгамбар. Адам ата жаралган. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Нурзат Мусаланова. Талас шаарынын тургуну. Насирдин мырза. СССРдин генералдык секретары, ал кезде ушундай айтылган, Леонид Ильич Брежнев 1979 жылы 73 жашка чыкканда 1979 жылы 73 жашка чыкканда ошол кездеги Англиянын премьер-министри Маргарет Тэтчер, Железная леди деген атка конгон да бул. Маргарет Тэтчер кандайдыр бир себептен куттуктабай койгон.
Билесиздер, мамлекет башчылары бири-бирин куттуктайт туулган күнүндөчү. Бирок 79-жылы Брежневди куттуктабай койгон экен Маргарет Тэтчер. Эл аралык эрежеге ылайык куттукташ керек эле. Эмне себептен куттуктабай койгон 79-жылы Брежневди? 20 секундда кетти. Насирдин мырза, 79-жылы бир себептен куттуктабай коюшу мүмкүн да? Брежнев өзү 82-жылы өтүп кеткен болсо, бул 79-89 жылдары Афганистанга согуш ачкан СССР. Балким ошол себептен болушу мүмкүн. Башка версия келбей атат. Сиздин акыркы жообуңуз? Ооба. Ушулбу? Ооба. 79-жыл болсо. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 1979-жылы СССР Афганистанга жоокейлерин киргизгендиги үчүн куттуктабай койгон. Экинчи жооп да туура. Үчүнчү акыркы суроо. Мухаммед Алиев Мухаммед аттуу телекөрүүчү сизге суроо жөнөттүр. Окумуштуулар мышыктар менен эксперимент өткөрүшөт. Мышыктарды кутучалардын ичине салып, манжасы колу бата турган кылып жылчыкча кылып коюшат дагы, сыртка тамак коюп коюшат. Окумуштуулар эмнени аныкташмакчы болгон бул эксперимент менен? 20 секундда кетти. Насирдин мырза, Окумуштуулар кайсыл учурда экени белгисиз, бирок кутучада мышыктын бармагы бата турган даражада жылчыкча болсо. Колу бармагы деп эле мындай? Колу. Балким алакан. Менимче биз билгенибизче бул жытты жакшы билет бул мышык. Балким тамак аш, газ ушуларды сезиши үчүн. Эмне үчүн колу бата турган тешик кылып коюшу мүмкүн жылчыкча? Эгерде маселе жыт сезүү боюнча болсо. Ошол эгер тамак аш ушул мисалы тамак аш деп көрөйүн. Эгер мындай мөөнөтү түгөбөгөн болсо, ошол колу менен алганга аракет кылышы мүмкүн. Ошол жылчыкса да. Эмнеси түгөнбөгөн болсо? Тамак аштын мөөнөтү, жарамдуулук мөөнөтү, мисалы ачып калып алган болсо, башка болсо, ошону алып көргөнгө аракет кылышы мүмкүн деген. Жооп кабыл алат. Үйдө мышыгыңыз барбы, жокпу Насирдин? Жок, 2008-жылдан бери мышык бакпайм. Мышык багышыңыз керек, мышык бакса болот негизи. Бакса болот, бул эч эмеси жок. Мен туура жоопту айтам. Мышыгы барлар билет. Бул эксперимент менен окумуштуулар мышык сологойбу же оң колбу? Ошону аныкташмакчы болгон. Мышыктар сологой болушат, урматтуу билермандар. Сол колу менен реакция кылат ар кандай нерсеге, чычканга, тамакка, башка нерсеге биринчи сол колу кыймылдары бар. Мындай мышыгы барлар билет да. Ошону сынамакчы болушкан. Аттиң. Насирдин мырза, өтө өкүнүчтүү акыркы суроону таба албай калдыңыз. Блиц раунд токтоду жана Мухаммед Алиев Мухаммеддин суроосун Насирдин мырза таба алган жок, жана жалпы эсеп азырынча 3-1 болуп атат. 3-1. Оюн улантылат. 5-чи раунд. Кимдин суроосу? Асылбек Камчыбеков Кызылкар шаарынан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой,
Япониялык ниндзялар олуттуу иш аракеттерди аткаруу үчүн өтө кооптуу иштерге аттанышат. Ошол эле учурда алар куугунтукка учурап калышы дагы мүмкүн. Кызыгы, ниндзялардын жашоосунда куугунтуктан кутулуунун да бир канча ыкмалары бар. Мисалы, суу ыкмасы. Ошол ыкмалардын бири айтылып атат. Суу ыкмасы. Атайын түтүктүн жардамы менен дем алып, көп убакыт суу алдында жашырынып туруу. Өрт ыкмасы. Жарылуучу заттарды ыргытып же түтүн чыгаруучу заттардын жардамы менен куугунчуларды адаштыруу. Хамелеон ыкмасы. Айлана чөйрөдөгү бак-дарактарга окшошуп калуу. Ал эми догакуре ыкмасын алар күндүзү гана пайдаланышат. Бул ыкманын бизче мааниси, биздин тилге которгондо металл ыкмасы деп аталат экен. Металл ыкмасы. Суроо. Сиздер бул ыкманы түшүндүрүп бериңиздер. Эмне болгон ыкма бул? Минута кетти. Металл жердин түбүнө кирип кетүү эмеспи? Жер түбүнө кирип кетүү. Жолун айтты, хамелеон экен ал. Жөнүндө же металл менен өзүн эле коргоп калыш эмеспи? Биринчиси суунун ичине түшүп алат, көп убакытка чейин турат. Экинчиси Үчүнчүсү хамелеон. Туманды ойлодум эле бар. Туман кылып жоголуп. Жок, бул ошол экинчисинде бар, бул экинчиси бар. Үчүнчүсү хамелеон бар, бактарактарга бекинип алышы. Догакура металл. Жөнүндө бир нерсе менен Баш жерге бекинип алып таштарга. Таш керек. Таштарга бекинип албайбы? Таштарга. Жердин түбүнө бекинип албайбы? Экинчи эмеспи дейм. Балким болот го. Жердин түбүнө бекиниши мүмкүн. же даракка чыгып кетседер болот. Же балким Металлды жерге көмсө болот, металлды дагы болот. Мына күзгү айнек жакында бир. Күнгө Хамелеон бул дарактарды айтат. Бул эми металл бул тоо таштарда либо баягындай адырларда суу уже. Суу курутуп Металл бул кен, бул жердин түбүндө болот. Жердин түбүндө болот. Бул жер менимче жердин түбүндө эле болуш керек. Арген мырза. Ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секунд убакыт кетти. Адамдар талашканда душмандар. Душман. Дагы кимде вариант бар? Ошон жооп беребиз, Ордо жардам бүттү. Арген мырза. Жардам алдык, Насим Нахонов толуктап жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бизде бир жердин түбүнө кирип кетет деген вариант болду. Бул жоопко ордодон жардам алгандан кийин канааттанбай калдык. Бул ордо жардам бергенде тыйымдарды, металл тыйымдарды чачып туруп качып кетиши мүмкүн. Ошол убакта душмандар же болбосо кууп бараткандар токтоп, ошол металл менен алек болуп талашып балким. Бизде тойлордо, айрыкча жентек тойлордо момпосуйларды чачканда бар момпосуй алек болуп калат го. Булар да ушулай ыкманы колдонот экен. Ордон жардам туура. 3-2 азырынча эсеп. Ордо бир упай алышына себепчи болду. Бирок дагы да болсо телекөрүүчүлөр азырынча алды да. Бирок командада абал жакшы эле, өтө жаман эмес. Толук түрдө шанс бар. Биз болсо 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Бакыт Абдырасулов, Кара Суу районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Кулагына локатор илип алган бул киши кайсыл жерде иштейт? Минута кетти. Темир жол демесиз? Темир жолдо? Не деген алиги машина келгенин билип турат да. Жок, наоборот, Самолет үнүн коюп. секинирээк неме боло турган жерде эмеспи дейм, Жок, алыстан келип Жыгач эле турат бирокчу. Темир жол станциясындагы бир жыгачтан темир жол болгон үй болсун. десек.
Абияга карайлы болсом. Жок, деңизде эмес экен, деңиз шамалдын эмесине байланыштуу. Деңизден жакшы барат. Кулак оорубан. Ошо гидрометеорологияда иштебейби балким? Аба райы. Синоптик ба? Да, синоптик. Аба райында шамал бар. Диба жаныбарлар менен жебектин эмес бөлөк. Бир белең бул күтөт да бир. Бирок кийими касар. Деңиз шамал бирок жакшы вариант болду. Деңиз шамал болсо эмне болуш керек? Там кайсы варианттар бар? Доктор деле эмеспи жөнүндө. Аскер формасы эмесми? Мисалы, аскер формасы бул технический персонал болуп атат, бул. Аскер формасы же болсо ошондой техникага байланыштуу бир кез. 20 жыл кылдым экен, азыр күн эмес мына. Ооба, темир жол деп ойлоп атам. Эмне дегенде темир поезд алыстан келгенде сезиш керек да. Жыштыктар менен иштеген эмеспи? Жок, бул радиоприемник да. Радиоприемник. Шамал болсо кулагына уруп коюш мүмкүн. Жок, эркине. Арген мырза убакыт аяктады. Жооп бересиздерби же бонус аласыздарбы? Арзымбек Калыков жооп берсин. Арзымбек Калыков. Биздин оюбузча темир жолдо иштейт. Алыстан келген поезддардын үнүн угуп туруш үчүн. Темир жолдо иштейт. Жооп кабыл алынат. Да кайсы пикирлер айтылды? Баймат? Медицина тармагы деп ойлодум. Медицина? Медицина болгондо эмне болот? Авиация, берки аскер тармагы деп ойлодум. Түшүнүктүү. Аэропортто иштеши мүмкүнбү? Арзымбек. Бул менимче талкууда айтылды бул сөз, Ооба, айтылды. Темир жол станцияларында локациялык зарылдык анчалык жок, Насирдин мырза. Локация аэропортко зарыл. Бүгүнкү күндө эми техника өнүгүп кетти. Бирок илгерки жылдары айталык 1936 жылга чейин радар болгон эмес. Бул радардын милдетин аткарып атат. Бул самолеттордун, учактардын үнүнөн канча аралыкта келе жаткандыгын аныктаган. Өтө угуу сезими күчтүү болгон бул адамдардын. Аэропортто иштейт. 4-2 эсеп. Жөндүү вариант бар болчу сиздерде, туура вариант бар болчу. Менимче аэропорт самолеттордун үнүндө кимден чыкты, Арзымбек? Арген Шерматовдон чыкты. Арген өзүндө менимче туура вариант болгон экен. Арген мырза бекемирээк болсоңуз болмок. Бир упай дагы алдырып койдуңуздар. Эсеп азырынча 4-2. Сиздер жогорку лигада ойноп жатасыздар. Эсиңизден чыкпаш керек. 7-чи раунд. Семете мырза, команданын азыркы абалына кандай баа бересиз? Урматтуу алып баруучу, команда жакшы эле духта ойноп атат. Бирдиктүү, талкуулары орто. Өтө мыкты деп айта албайбыз. Бирок ушул капитанга кеңешим, туура жооптор да чыгып атат балдардан. Ошону кармап калса жакшы болот эле. Азыр мен билгенден экинчи жолу алдырып коюп атат да. Эске алат деп ойлойбуз команда. Актив дизайндан суроо. Актив дизайндан суроо. Актив дизайндагы бул байге коюп берет бул суроосуна. Урматтуу билермандар. Көп чекит, намаз. Көп чекит, даарат. Алдыда эмне сөздөр бар? Минута кетти. Бешинен ачкычы намаз. Намаз ачкычы даарат. Жок, мына намаздан кийин дагы көп чекит туруп атканда. Көп чекит анан кийин даарат болот. Токтоло берели. Мөөнөтөн мурда болбой калат уже. Токтоло. Бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы даарат. Мына көп чекиттен. Жок, мына намаздан кийин дагы турат чекитчи. Дараттан кийинби? Жок, мына. Жок, мына кандай болсо өлө болгон. Бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы дарат. Ачкыч жөнүндө сөз болот абы. Бейиш менен башка варианттар бар болуш керек бул. Бирок негизи укканыбыз боюнча ушул. намаз. Ушуну башка варианттар барбы? Мага да бирок жок атат, бирок ойлонуп көрөлү убакыт барында. Ар бир секунд кымбат эт. Балким ол обратный эмесине кетпейби, мисалы дарат, анан дуа, намаз или күнөөнү Бейиштин намаз ачкычы намаз, кетирсе, ачкычы дарат. Бул жер макал жайга келип чыккан эмес, макал жайга эмес билем, Ошол эме менен окшойт. Ачкычы эле болчу.
Арген мырза. Арзенбек Калыков дагы бир жолу аракет кылат. Көпчегиттин ордуна бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы дарат Деп ойлойсуз. деп ойлойм. Бул хадиспи же аятпы? Хадис. Жооп туура. Эсеп 4-3. Команда бир упай алды. Бирок дагы да болсо азырынча артта баратат. Команда минуттан башында варианттар айтылды, бирок үнөмдөп калса болмок. Бирок ошентсе дагы ишенич бир аз азыраак болду окшойт. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, биз эрежеге баш ээлдедик. Себеби бир канча секундта өтүп кетти. Биз башка командалардан айырмалып алып эрежеге так бололу деп башында сүйлөшүп келгенбиз команда. Жакшы, эрежеге так болгон жакшы. Биз болсо 8-раундга старт беребиз анда. 8-раунд. Биймамат уулу Шахназар Каракулча районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, СССРдин армиясы ооган согушу учурунда аскердик жүк ташуучу унаа катары Урал автоунаасын колдонгон. Жүк ташуучу чоң Урал автоунаасын, Мен силерге автоунаанын сүрөтүн дагы көрсөтөйүн. Мына ушул обзор силерге. Урал автоунаасын колдонгон Афганистанда. Бирок ошол эле учурда КАМАЗ автоунаасы дагы мыкты унаалардын бири. КАМАЗ. Анын үстүнө Уралга караганда КАМАЗ бир топ ыңгайлуу, жумшак дагы. Салыштырмалуу жумшак да эми. Урматтуу билермандар. Моторлордун күчтүүлүгү дагы бири-биринен кем эмес. Ошондой болсо да сиздерге КАМАЗды да коюп берейин эми бул жерден. Ошондой болсо да СССРдин куралдуу күчтөрү КАМАЗга караганда ыңгайсыз болсо да Урал автоунаасын колдонушкан Афганистанда. Эмне үчүн? Минута кетти. КАМАЗ Уралдын машиналарын бүтүп жүргүзсөң болот. КАМАЗды бердиң жүргүзө албайсың. КАМАЗды кылыш керек да. Ана белгилүү болгон учурда Уралды бөлүп кое албайбы мындай? Мындай эмеспи? О, баллондорго байланыштуу мисалы. Курдук таштар көп да. Ал КАМАЗдын баллону сал начарыраак болушу мүмкүн Уралдыкына караганчы. Запаска баллончу. Либо фара эмеспи? Жок, фарада эмес. Бу жерде кабина турат го, кабина. Мына карасаң арген. Кабинада мына айдоочу жакын турат, туурабы? А мынада айдоочу бир топ алыста турат Уралдачы. Кабинада артка карап эскерткен бир нерсени ошол. Немеси бар экен, присебе бар экен. Бензобагында эмеспи беркенде? Жок, бензобагында айырма жок. Бул жерде кабинада эле болуш керек. Себеби дегенде кабинада айдоочуга жакын турат КАМАЗда. А Уралда бир топ алыс турат. Душмандан бир аз эме ыңгайсыз болсо да душмандан бир аз коопсузураак болот деген ой келет. Мына эскертиш үчүн ага көңүл бураш керек. Балким ошо артына берип бул алат жагы бар беркенде. Бул кабинада эле болуш керек. Же болбосо баягы токтоткондо берки КАМАЗдын мындай айлантат го, ошондой болуп берки Уралда жок. Мисалы Урал бузулган болсо мына капотун ачып туруп эле эме кыласың. А КАМАЗды кабинада ачышка туура келип калат, КАМАЗны жыгытасың алда жыгытылып. Жок. Баллондордон эмеспи? Баягы алды тартат, арты тартат деген. Жок, бардыгы эле бериши жетектөөчү. Убакыт бүттү, Арген мырза. Насирдин Акунов жооп берет. Насирдин Акунов. Урматтуу алып баруучу, биз ушул нерсени эсепке алдык. Булар Урал жүк ташуучу унаасы менен кадимки эле жерге эмес, душмандардын ичине кирип барыш керек. Ошол себептен айдоочунун же экипаждын мындай жолоочунун коопсуздугу үчүн КАМАЗ бир топ ыңгайлуу болсо дагы Уралды тандашкан. Себеби Уралдын кабинасында сүрөттөп көрсөтсөм мындай айдоочудан бир топ алыста да, эгер бир нерсени сүзүш үчүн же башка КАМАЗ айдоочуга ушунчалык жакын турат аралыктан. Дагы бир варианты, эгер бузулуп кала турган болсо Уралды капотун ачып эле оңдоп түзөөгө болот. А КАМАЗда болсо бүтүндөй
кабинаны антарып, эгер душмандар келгенче ыңгайсыз. Бирок мен тура токтоло турган жооп бул кабинада болуш керек. Анын себеби эмне деп атасыз? Ошол кабинага байланыштуу болот. Тумшуктуу деп атасызбы? Ооба, тумшуктуу болгон үчүн. Ушул себепке токтолуп атасыз. Ооба. Жооп кабыл алыңыз. Негизинен ушул кабина. Эмне үчүн Афганистанда колдонгон? Афганистанда согуштук ири операциялар жүргөн. Караңыздар. Эгерде мен туура жоопду айтып атам. КамАЗда баратса, кокусунан жарылуучу затты же минаны басып ала турган болсо, дароо кабинадагы адамдар жабыркашы мүмкүн КамАЗда. Эгерде минаны басып тебелеп алса. Ал эми Урал унаасында мындай тобокелдик азыраак. Себеби Уралдын дөңгөлөктөрү, Насирдин мырза, КамАЗга караганда алдыракта жайгашып турат. КамАЗда болсо кабинанын айдоочунун түйүндө болгондугу үчүн баллон. Эгерде минаны тебелеп алса, жарылуу так айдоочунун өзүнө барышы мүмкүн. А Уралда алдыракта болгондугу үчүн тобокелчилик азыраак болуп жатат. Мына ушул себептен Афганистанда Уралды колдонгон СССРдин армиясычы сүзүп баратканда башка учурда алдындагы тумшук узундуктан эмес, минаны тебелеп алуу бул жерде негизги маселе. Насирдин мырза. Менимче түшүнүктүү эле болду окшойт. Эсеп телекөрүүчүлөр тарапка, биз калыстыкка турушубуз керек сөзсүз түрдө. Беш үч эсеп. Минаны тебелеп алуу коркунучун азайтуу, жарылуу коркунучун азайтуу. Оюн болсо улантылат. 9-раунд. Кылыч Исманов, Түркия Анкарадан силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Бүгүнкү күндө пандемияда масканын түрүн тагып жатабыз. Адамзатчы түрүн тагып жатат. Ал эми буга чейинки доорлордо тарыхта мына ушундай маскалардын дагы түрлөрүн колдонушкан. Мен эми маска деген сөзгө коронавирусту мисал кылып айтып атам да. Эми силерге суроо. Бул маскаларды минтип эмне максатта тагып коюшкан? Кетти минута. Испанский гриппи. Бир нерсе куюлат да могу жерге коюш керек. Бир нерсеге чек тогулуп атабы, бир нерсе. Бар экен. Ачарчылыкка өкүм кылган эмеспи? Жок, масканын бир түрү деп айтасыз. Ошо. Өзгөчөлүгүн табалы биз азыр. Кулага деле бар экен, көрдүңүзбү? Кулага жаап турат. Кыйын экен да, мына жуттаганда таза алып жутат, мына фильтр типа. Бул бир нерсени жебеш үчүн типа алдына темир окшойт да алдына. Жок, бул эмеспи, дары. Дары коюп туруп ошондо ооба, бул жок жерде. мындай окшойт, Арген. Ачарчылыкка өкүм кылган эмеспи? Жок, бүрүн таанабайт. Мына учуна бир дары койгон. Дары койгондо ошо турман экен деп иштеп алып бирisi болгондорчу. Арген мырза. Акылай карабай жооп берет. Урматтуу алпарчы, биздин жообубуз ачарчылыктын баягы голодование дейт да, ошого байланыштуу болушу мүмкүн деп чечтик. Тамак жебеш үчүн. Тамак жебеш үчүн. Ошондо булар ким болот? Булар балким ошол бирөөнүн колунда иштегендер болушу мүмкүн да. Кул болушу мүмкүн. Суроого жооп берүү канчалык кыйын экенин билдиңизби Акылай? Ооба. Тамак жебеш үчүн деп айтты. Жооп кабыл алынат. Урматтуу билермандар, туура жоопту айтам. Батышта
Европа чөлкөмдөрүндө кул ээлөөчүлөр кол алдында иштеткен кулдарына бул масканы биз жеген тамактарды мөмөчөмөнү жеп койбосун деп кызганыч менен тагып коюшкан. Тамак жебеш керек булар. Мына ушундай максатта тагып коюшкан, кызганышкан тамагынанчы. Негизинен жооп туура. Акылай аябай жалат болуп кетти акылай. Кулдарга мына ушундай кордук көрсөтүшкөн да кул ээлөөчүлөрчү. Акылай журналист болгондугу үчүн дагы абалдан чыгып кетти окшойт. Эсеп азырынча 5-4. Оюн улантыла турган болду. 10-чу раунд. Instagram онлайн суроо. Instagram'dan суроо тандайбыз. Эркинай Тагаева Москвадан силерге суроо жөнөттүр. Кимдин үйүндө кой бар? Арген барбы? Кой багасызбы? Бар ооба. Канча бар? Эмне алдым 4. Койго алды. Көп өткөн андачы. Мониторго көңүл буруңуздар, мониторго. Урматтуу билермандар, бул сүрөткө сиздер кандай тема коёр элеңиздер? Бул жерде кандай көрүнүш бар мында караганда? Кеттим. Мүнөтөмөрдө жооп бересиз. Ким жооп берет? Акмарал. Урматтуу алып баруучу, бул сүрөттү карап турсак, бул ошол ит койдун мойнун тиштеп турат. Буну азыр ойлошуңуз мүмкүн, буну азыр жеп коет деп, бирок бул сөздө, бул кайсы сөзү, бул деген биринчи мындай окуяны мындай жаман жагынан эмес, терс жагынан эле карай бербей, мындай башка жагынан дагы карап көрүү деген. Бул жерде бул кой мындай сууга агып кетип аткан болот да. Ошону кармап калайын деген ойдо болот. Бул жерде ошол биринчи ойлонгондо терс жакты ойлонбой, оң жакты дагы карап көрүш керек деген жообуз. Демек сиз бул жакшы ниеттеги сүрөт дейсизби? Ооба. Сиз кой багасызбы жокпу? Кой бакпайм, бирок. Чоң аталарыңыз кой багабы? Ооба, чоң атам багат. Чындыгында бул койду куткарып жаткан ит. Жакшы ойдо болуш керек, позитивде бололу деген сүрөт. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарында, интернет айдыңында айрым ушул сыяктуу элементтер так-такыр башкача сүрөттөлөт. Акыл айым муну жакшы билет. Эсеп демек теңдешти. 5-5 эсеп. Чечүүчү раунд. 11-чи раунд. Бектемир Исламов Ноокат районунан сизерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, футбол боюнча суроо. Баарыбызга белгилүү Чемпиондор лигасы ойнотулуп турат жыл сайын. Эң алдыңкы футболдук клубтар беттешет. Ошол клубтардын оюнчуларынын футболкаларын сол кол тарабында, урматтуу билермандар, бир жазуулар болот. Сол кол тарабында, билектен жогору жакта, чыканактан жогору жагында кандайдыр бир жазуулар болот. Ар кимисинде ар түрдүү. Бирок кээ бир клуб оюнчуларынын футболкаларында андай жазуу жок. Эмнени түшүндүрөт ал? Мисалы Барселона 5 жолу алса 5 номер. Реал Мадрид 13 болсо 13. Кандай Сити алган жок болсо 0 да жазуу жок болот. Ошо мен канча жак бул эмне алгандар ушул нерде Бирок ар бир оюнчуда болот экен го. Ар бир оюнчуда бар. Мисалы бирок Ситиде жок болсо, Сити акча алган эмес да 0. Бардыгында жок. Белгилерде жок. Сан ошол эле болот. Бар бирок жок да номер. Жок. Ар бир футболчулар башка дейт. Жок. Жок, бул жерде Футболчу эмес, клубта. клуб алган болсо гана бар. Белгисиз жоосу жок. Так жок. Ушу деп ойлонуп көргөм да колдоруначы.
Точно ушундай айтылган. Точно болса керек. Экинчи варианты беркиз эмес, мен мындай коюп 5 жылдыз эмесми бул? Экинчи вариант демөөрчүлөр эмес. Демөөрчүлөр болсун. Демөөрчүлөр. Көмөрчү болсо бардыгына клуб баягы эме трофейге чыкпагандарга дагы. Бул жака чоң кыл жазат демөөрчүнү. Мисалы Chevrolet, Qatar. Бирок анда бир кишилик эмес бе демөөрчү? Давай ичине эс алабыз дагы мынтан. Жок, сен азыр тура берсең. Арген мырза, ким жооп берет? Арзымбек Калыков жооп берет. Арзымбек Калыков, жооп бериңиз. Урматтуу алып барчу, ал жазуулар ошол клубтун алган кубоктордун саны. Мисалы Барселонанын эмес болсо, бул жерде 5 номер. А Ливерпуль болсо 6 ушундай болушу мүмкүн. Бизде вариант. Кубоктордун саны. Кубоктордун саны. Сиз өзүңүз кайсы клубка күйөрмансыз Европада? Барселонага. Барселонага. Барселона канча кубогу бар, билесизби? 5. 5, Реал Мадридтечи? 13-14 болуш керек. 13, 13 болуш керек. Жооп кабыл алынат. Демек, кубок канча кубок алганынын саны жазылат деп айтты. Мен туура жоопту айтам. Барында эмес дедим мен. Футболчулар гол санап да турушат, киргизген голдорун, дарбазага гол, мынча гол, Месси мынча гол урду, Роналду мынча гол урду деп. Футболчулардын сол колундагы жазуу ошол футбол клубунун канча кубок алганын билдирет. Жооп тура эсеп 6-5. 6-5 эсебинде Арген Шермановдун командасы жазгы серияларда финалдык турга ойноого укук алды. Бир упай айырма менен команда алдыга чыкты. Мелис Музулманов менен Арген Шермановдун көрсөтүкчү бирдей болуп калды. Көрүп турасыздар. Эми дагы бир оюн. Бул Сагым Мамановдун оюнунан кийин маселе чечилет. Биз эми аныктап алсак, бүгүнкү оюнда кайсы билерманды жакшы ойноду жана кайсы суроо мыкты болду? Бүгүн биз бүйүр кызыткан оюнга күбө болдук. Жүрөктөр дүркүрөп турду. Анткени команда 5-3-төн чыгып кетти. Бул өтө чоң жеңиш деп эсептеймин. Мен алдыңыраак ушул Насирдин мырзага симпатия берип аттым эле. Бирок кийин Насирдин мырзаны Арзымбек мырза басып өттү. Эки суроого так туура жооп берди жана ушул акыркы суроодо дагы туура жооп берип, команданын жеңишке жетишине салымын кошту. Андыктан бүгүнкү оюнда мен Арзымбек мырзаны мыкты билерман деп таптым. Куттуктайбыз. Ал эми мыкты суроолордун арасынан биз ушул Instagram баракчасында келген суроону мыкты деп эсептейбиз. Анткени тарбиялык, эстетикалык мааниси дагы абдан зор экен. Рахмат. Бул Эркинай Тагаев аттуу телегөрүүчү Москва шаарында биздин мекендеш, ушул жакта иштейт окшойт. Арзымбек Калыков мырзага, демек биз болсо Секомдун акчалай сыйлыгын азыр тапшырабыз. Алим азыр болсо Барболдун шириндиктери студияга. Барбол дайыма таттуу, адал, жаңы гана сиздерге шириндиктерин тартуулайт, кабыл алып коюңуздар. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, бардык суроолор дээрлик, бардык суроолор ойнотулду. Бүгүн 14 суроо ойнотулду. Эч бир суроо калган жок. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Instagram, YouTube, Facebook жана башка социалдык тармактарда бизди издеп тапсаңыздар болот. Биздин оюндарыбыз YouTubeга чыгып турат. Дагы бир жолу командаларга чоң ийгилик. Кийинки оюн Кудай буйруса Семете Амиралиевдин командасы бул жерге күтөбүз. Ийгиликтерди каалайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.